Мен бұл китепте Раматылык атам Исламидин уулу Имамидиндин жаркын элесине арнайм. Эгерде китеп сиздерге бир аз болсо да пайдасын берсе, атамдын рухуна Куран окуп коюңуздарды суранам. Адегенде эле атамдын мага айткан акыл насааттарын сиздер менен бөлүшө кетейин. Атамдын мага айткан акыл кептери. Биринчи. Жаш кезиңден көптү көрүп, азыртадан кыйналып бышсаң, пайдубалың бекем болот. Чоңойгондо жашооң жеңил болот. Экинчи. Эгерде мен сага сураган акчаңды берип турганымда, анда сен азыркыдай өзүңдү эптей алмак эмессиң. Үчүнчү. Мугалимдин душманы мугалим. Молдонун душманы молдо. Соодагердин душманы болсо соодагер. Кайсыл тармакта иштесең, көрө албастыкты ошол тармактагы адамдардан күт. Төртүнчү. Суу 0 градустан төмөн түшүп кетсе, музга айланат. 100 градустан ашып кетсе, бууга айланат. Суу суулук касиеттүүлүгүн сактоо үчүн ортодо болушу керек. Ошол сыяктуу эле адам да ар дайым орточо болуш керек. Текебер болбо балам. Бешинчи. Чоң күчтү жыгытуу үчүн чоң күч керек. Кичинекей алсыз болуп туруп, өзүңдөн күчтүүгө асылба. Күчтүүнү жеңүүнү кааласаң, күч топтоп кел. Алтынчы. Лөөлүдөн баатыр чыкса, өз чатырына күч көрсөтөт. Эч качан күчүңдү өз үйүңдөгүлөргө көрсөтпө. Кыйын болсоң, сыртта ийгиликке жет. Жетинчи. Молдо болсоң эле иштебейсиңби? Иште. Баарына турмуш тиричилик керек. Сегизинчи. Балам, сен чалагайым болбогунуң. Бир ишти толук аткарганга жана аягына чейин жеткирүүгө үйрөн. Тогузунчу. Эрте менен күн чыгып жатканда жана батып жатканда уктабаш керек. Багымдат намазын окугандан кийин уктабай жүр балам. Онунчу. Бир ата 10 баланы бага алат. 10 бала бир атаны бага албайбы? 11. Байлык, тынчтык жана ынтымак бар жерде болот. Бай болом десеңер, ынтымактуу болгула. Биринчи бөлүм. Өзүн өнүктүрүү, аба менен суудай керек. Адамдын айылына чөйрөдөгү болуп жаткан көрүнүштөргө болгон мамилеси анын канчалык деңгээлде өскөн же өспөгөн киши экенинен көз каранды. Эгерде өзүн өнүктүргөн адам болсо, башына түшкөн анча-мынча сыноолордон жеңил эле өтүп кетет. Ал эми өзүн өнүктүрбөгөн, ой жүгүртүүсү начар жана билими аз адам болсо, башына келген сыноого чыдай албай, жаман кадамдарга барышы же түшкүлдүккө түшүшү анык. Ал эми өзүн өнүктүргөн адам түшкүлдүккө түшпөй, мындай кырдаалдан оңой эле чыгып кетет. Жада калса, өзүн өнүктүрбөгөн адамдар көп оорушат, кайгырышат, болор болбоско тынчсызданышат жана жашоодон рахат алып жашаганды билишпейт. Өзүн өнүктүрүү бүгүнкү күндө аба менен суудай эле керек болуп калды. Анткени билим алып, ой жүгүртүүсүн өзгөртпөгөн, айлана чөйрөсүн билимдүү адамдар менен курчабаган жана өзүн өнүктүрбөгөн адамдар башкаларга жем болуп жатышат. Себеби мындай адамдар бирөөлөрдүн сөздөрүнө көп киришет. Бирөөлөрдүн сөзүнө кирүү болсо, өзүңдө эчтеке жоктуктун белгиси. Өзүн өнүктүрбөгөн адам жем болот деген сөздүн дагы бир мааниси, башка адамдар аны каалагандай башкара беришет. Албетте, сабатсыз жана билимсиздерди башкаруунун эч кыйынчылыгы жок. Ал эми билимдүү, ой жүгүртүүсү тунук жана өнүккөн адамдардын башка бирөөлөр тарабынан башкарылуусу оңой иш эмес. Жашоомду 10 жыл артка кайтарып карай турган болсом, өзүмдүн башкаларга жем болгонумду жана көрүнгөн адамдын ар кандай ойлорун уга берип, түшкүлдүккө түшүп жүрө бергенимди түшүнүп жеттим. Азыр ойлоп көрсөм, 10 жыл мурда угууга болбой турган адамдарды укканымды, тынчсыздануунун кажети жок болгон нерселерге кубатымды, убактымды коротуп, түшкүлдүккө түшчү экем. Көрсө ал кездерде билимсиз жана ой жүгүртүүм начар болгон экен. Азыр деле өнүгүүнүн акыркы чегине жеттим деп айтуу такыр туура эмес, бирок мурдакыга караганда анча өстүм деп айта алам. Эгерде өлкөнүн өнүгүүсү зарыл болсо, анда эң биринчи анын эли өнүгүшү зарыл. Эгерде бир үй бүлөнүн кадыр-баркын көтөрүү жана материалдык абалын жакшыртуу зарыл болсо, андагы адамдардын билим деңгээлин жана сабаттуулугун көтөрүү зарыл. Бир отурушта устатым Ашур Али уулу Мавлян, ар бир адам өзүн өнүктүрсө, Кыргызстан өнүгөт. Кыргызстан өнүгүшү үчүн ар бир адам өзүн мен Кыргызстанмын деп билиши зарыл деп айтканы мага абдан таасир берди.
Чынында эле Кыргызстандын ар бир жараны өзүн өнүктүрсө, ошондо өлкөбүз өнүгөт. Бирок тилекке каршы кээ бир 45-50-ге чыккан жашы улуу адамдар менен сүйлөшүп калганымда, Орто Азия бир мамлекет да, Бишкектин борбор шаары кайсы эле деп сурагандар болгон. Ошондой эле шаар деген эмне деп сурасам, Кыргызстан өзүнчө бир шаар, Казакстан өзүнчө бир шаар да деп жооп бергендер болгон. Кээ бир жашы улуу адамдардын кичинекей бир маселеге акылы жетпей жатканын көргөнүмдө, өзүн өзү өнүктүрүүнүн кесепети кандай болор экенин жана өзүн өнүктүрүү канчалык зарыл экендигин жан дүйнөм менен сезип түшүндүм. Мындан да жаманы, өзүн өнүктүрбөгөн адамдардын өздөрүнүн өнүкпөгөн абалына жүрөктөрү ачпагандыгы жана ошол абалдарына нааразы болгондун ордуна ыраазы болуп жашашкандыгы. Мындан да жаманы, өзүн өнүктүрбөгөн адамдардын өздөрүнүн өнүкпөгөн абалына жүрөктөрү ачпагандыгы жана ошол абалдарына нааразы болгондун ордуна ыраазы болуп жатышкандыгы. Бир нерсеге акылың жетпесе, ошол нерсени билбегениң үчүн жүрөгүң ачпаса, аны билүүгө аракет кылбасаң, бул эң жаман. Өзүнүн үйүндө эмес, өзгөнүн үйүнө ижарага акча төлөп жашаса, өз үйү болушуна аракет кылбаса, аялы кош бойлуу, балдарынын кийимдери жок жана эртеден кечке курсактары ачып ыйлашса, ошого карабастан намысы келбей уктаса, анда бул эң жаман. Турмуштун таягын көп жолу жеп, жүрөгү жана ой жүгүртүүсү ачылбаганы бул эң жаманы. Адам өзүнүн билимсиздигине, керегинен ашыкча көп уктаганына жана ошондой эле өзүн өнүктүрбөгөнүнө нааразы болгондун ордуна ыраазы болсо, анда иш тескерисинен кетет. Зарыл жумуштарын кийинкиге калтырып, бирок ага кыжаалат болбосо, арта кетүү мына ушул начар абалга ыраазы болгондон башталат. Өзүн өнүктүргөн адамдар менен өзүн өнүктүрбөгөндөр турмуштун сыноосуна кабылып, жубайы менен ажырашкан кезде алардын айырмалары асман менен жердей эле билинип калат. Өзүн өнүктүргөн адамдар ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп депрессияга түшпөй жана кайгыга алдырбай, жашоолорун жаңы барактан баштап өнүгүүлөрүн уланта беришет. Ал эми өзүн өнүктүрбөгөн жана мурдатан илим билимге кызыкпай, ой жүгүртүүсүн мыктылоонун үстүнөн иштебеген адамдар ажырашкан кезде көздөрүнөн көп мезгилге чейин көз жашы токтобогон жана кайгынын көлүнө көп жылдар бою чөгүп жүргөн инсандарды өз көзүм менен көрүп келем. Ичимден адам канчалык кичинекей болсо, ал үчүн көйгөйлөр ошончолук чоң болуп көрүнөт. Ал эми адам канчалык чоң болсо, көйгөйлөр ошончолук кичинекей болуп көрүнөт экен деп боорум оруп кала берем. Өнүккөн мамлекеттердин жарандарынын акылы да өсүп өөрчүгөн болот экен. Изилдөөлөр боюнча эли эң эле билимдүү болгон өлкө бул Канада. Канада бүгүнкү күндө экономикасы боюнча 14-орунду ээлейт. Ошондой эле ал өнүккөн мамлекеттердин сап башында турат. Канаданы мындай деңгээлге чыгарган ким? Албетте, анын билимдүү жана өзүн өнүктүргөн эли. Ал эми 2-орунда Жапония өлкөсү турат. Жапонияда 50%дан ашуун улуу курактагы эл жогорку билимдин ээси. Жапония бүгүнкү күндө экономикасы боюнча АКШдан жана Кытайдан кийин эле 3-орунда турат. Демек адам өлкөсүн өнүктүрүүдөн мурда өзүн өнүктүрүүсү абдан маанилүү. Биз да өлкөбүздү өнүктүрөбүз десек, анда эң биринчи өзүбүздү, ой жүгүртүүбүздү жана билимибизди өстүрүшүбүз керек. Анткени билимсиз жана түркөй адамдан зыяндан башка эч нерсе көрбөй калышыбыз мүмкүн. О жараткан, мага жана менин бир туугандарыма, мекендештериме илим билим насип кылып, өзүбүздү жакшы жакка өзгөртүүбүзгө өзүң жардам бер. Амин. Жада калса, жаратканда адам өзүн өнүктүрүүсү жөнүндө ыйык китебинде өзүн өнүктүргөн ийгиликке жетет. Ал эми өзүн өнүктүрбөгөн ийгиликсиздикке учурайт деп айткан. Шамс сүрөсү 9-10 аяттар. Ошондой эле жараткан ар бир жан кылган нерсесинин барымтасында калат деп айткан. Мудассир сүрөсү 38 аят. Мунун мааниси ар бир жан кылган жаман ишинин туткуну болот. Бул аяттын көп маанисинин ичинен бир мааниси, эгерде адам убактысын бош өткөрүп, эч нерсе кылбай жата берсе, чуркоонун туткуну болот. Тагыраагы мурда эч нерсе кылбай жатса, кийин иштери толуп кетип чуркап калат. Ден соолугу жакшы кезде пайдаланып калбаса, оорунун туткуну болот. Жаштыгын туура пайдаланбаса, карлыктын туткуну болот. Колундагы байлыгын жана акчасын туура пайдаланбаса, кедейликтин туткуну болот. Өзүн өнүктүрбөсө, кордуктун туткуну болот. Ошондуктан өз убагында өзүбүздү өнүктүрөлү.
Өзүн өнүктүрбөгөндүктөн улам келүүчү курдуктардан алыс болууну жараткан баарыбызга насип кылсын.